азаматтардын ойлогон ойлорунан ишке ашырмады да. Кээинки азаматтардын эгер ушундай жол менен кете бере турган болсо, жогорку кеңеш көзөмөлдөн чыгып кетүү коркунучу болуп атат деген сыяктуу кооптонуулар бар. Ал 9-жылы бир иш козголгон экен ошол чек ара маселеси боюнча. Анан баардык тараптар карап көрүп, бул жерден таптап эч нерсе жок деп жабылып калган нерсени кече декабрдан баштап сессия башталган. Чачып калган жигит көрүнүп турат да билип. Ошол жана 2009-жылдагы протокол боюнча сиздин атаандаштарыңыз да буга чейин кеп козгоп берген Садыр Жапаров өзү дагы маалымат жыйынында айткан. Баардык нерсе ошо Жапаровдон келип турат. Анан ошону ушул нерселерге чейин карагандардын баары бул кыргыздар утушка ээ болду. Бул жерден так эч нерсе жок дегенине карабай, капкыла деп экинчи досуна бир көрөт. Анан өзүн өзү сыйлаган азаматтар баары болбойт десе, дос деген дос. Сиз азыр күбө катары чыктыңыз. Кийин дагы келесизби? Ооба, дагы келесиз деди. Мен барып ошол жерден жок деп жок келесиз. Анан эң негизгиси булар конституцияны окуган эмес да. Ошол. Мен буларды сыйлагандан келдим. Эртеңинен чыксам бир 10 жанагы алып кеткен да. Үч тарап. Ички иштер министрлиги тарабы да бар. Коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бар. Жөн эле мындай бир атанын балдарындай да. Өтө сабатсыз. Мындан сабатсыздыктын чегине жеткен. Бул бир эле мен эмес, бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрүнүн баардыгына көрсөтүлчү. Оразай Нурматова боюнча кайра чакырып. Түндө саат 11-де бүтүп атат да сессия. Түндө саат 11-де бүткөндө кабинеттин алдында алдында 2 отуруп. Түнкү 11-де элес. Эмне болду? Сизди бүтүп атасыз. Намаз өлкө. Аябагандай мындай жапай чегине чыкты. Булар ойлоп атат окшойт, жанагы анча-мынча саясатка жан берген азаматтарды кичине ушундай көрсө көп эле үркүп кетет да. Башын катып, азыр айткан сөзүнө туура эмес чүп калган айткан эмес, кечирип кала деп жүрөт. Бүтүн Кыргызстанды Мадумаров андай кыла албайсың.